Держи. Sol elle, sol. Umudu kesmiştik ama sonra... Az 2 saat murun ele Türkiye'nin içki işleri ministri. Кыргызстан Туркия элине чыныгы боордоштук жардамын көрсөтүүдө. Кыргызстандан барган куткаруучулардын көчүрмөн эмгеги жумурай журтка сыймык тартуулады. Сыртыңан билбесең да жүрөгүңөн кичине болсо да мындай бир сезим болот экен да. Ушул адамдын азыркы Бир нече күндөн бери Туркияда кызмат өтөп жаткан куткаруучу 5 айлык ымыркайдын сөөгүн алып чыккандагы жүрөк тилинген учурун айтып берип жаткан кези. Биринчи топ менен учуп кеткен 67 куткаруучу 2-3 күн аралыгында 5 адамды урандалардын астынан тирүү алып чыгышты. Андан сырткары жүздөгөн адамдардын сөөгүн чыгарышты. bir saatка жакын ошо колунда кармап туруп ошо чоң атасынын көзүн көрүп силерден каттоого алып атабыз. Чоң атасынын көзүн көрүп, билип аткан кейпесин көрүп, жүрөгүмдө действительно Туркия калкына жардам көрсөтүүгө тигилген кыргыз боз үйлөрү кызуу талкууланып, жылуу пикирлер байма-бай жазылууда. Алар анын тез арада даяр болуп калганына, ичинде ээн эркин басып жүрүүгө ыңгайлуулугуна, эки элдин ынтымагына ыраазычылыгын билдирип жатышат. Kırgızistan'dan gelen çadır evlerimiz Kahramanmaraş'ta depremde mağdur kalan kardeşlerimiz için yapıldı. Ошондой эле Туркияда эмгектенип жүргөн кыргыз айымдар ысык тамак бышырып элге таратып жаткан тасмалары тарады. Могу звездаларды кайра тапсалайық, башкалар да көрүп койсун. Аш болсун. Жигиттер отуруп, командир качып атат, уялып атат. Могу жигиттер кечүү 22 жаштагы, 7 жаштагы дагы бирөөсү кана. 7 жаштагы кызды ушул бала куткарып алыптыр. Молодец, кыргыздын баатыр жигиттери. Kırgız'ın malları boksa topkolu ile gireverek de o. Конечно. Кечээ өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев баш болгон 3-чү куткаруучу топ учуп кетти. Министрди Түркия мамлекетинин Газиантеп шаарынын губернаторунун орун басары Мухаммед Андар тосуп алды. Ушуну менен Кыргызстан боордош Түрк элине 147 адамдан турган куткаруучулар тобу, 120 боз үй, дарыгерлер тобу, медициналык каражаттар, гуманитардык жардам менен кол сунду. Ошонун эле жанында мына өзүңүз көрүп аткандай биз машиналар үстүндө жүктөп атабыз. Себеби дегенде ал жакта 170тен ашык адамды багыштын кичине бир кыйынчылыгы бар экен. Бул тамак ашып алып келүү жана өзүбүздүн куткаруучуларыбызды иштеген жерлерине жеткизүү. Ошо жактан дагы азыр ошо керектүүлүгү өзүбүздүн техникаларыбызды дагы салып атабыз. Эми Кудай буйрса будан ары биз ошол жерден бир лагерь түзөбүз. Туркияга жардам берүү үчүн Кыргыз өкмөтү тарабынан ачылган атайын эсепке 14 миллион сомго чукул каражат чогулду. Бул туурасында Финансы министрлигинин 14 февраль саат 10:00 берген маалыматында айтылат. Мында мамлекеттик мекеме ишканалардын дээрлик бардыгы бир күндүк эмгек акыларын которгон. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.